Çok sıyınabыз. Bizди süygөн, биздин ырайымдуу ыйык Кудай Ата. Биз бардыгыбыз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан учурубузда, биздин жаман иштерибиздин негизинде душман болуп турган учурубузда Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн айкаш-чыгачка кадалып, төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко, жазага келбей тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, бир гана өзүңүздүн ырайымыңыз менен бизди балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, улуу ырайымыңыз үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирүү менен бардык алкышты, даңктоону сизге арнайбыз. Мурунку жумада болуп өткөн бардык сиздин сөзүңүзгө, семинарга катышкан адамдардын бардыгы сиздин ырайымыңызга ээ болуп, куткарылууга ээ болгондугуна ишенүү менен ыраазычылык билдиребиз. Ыйса Машаяктын ыйык төккөн каны аркылуу биздин жаныбыз дагы, денебиз дагы мындан аркы жашоодо бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашашына жардам бериңиз. Мындан аркы жашообузду бир гана сиздин эркиңиз аткарылыш үчүн, жакшы кабар сөзү таркатылыш үчүн бардыгыбызды өзүңүз жетектеп колдонууңузду суранабыз. Дагы да сиздин ырайымыңызды таанып биле элек адамдар боло турган болсо, алардын жүрөктөрүн ачып, сиздин улуу ырайымыңызды толук кандуу таанып биле тургандай кылып, бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Биздин үй бүлөлөрүбүздүн арасында, туугандарыбыздын арасында жакшы кабар уга элек адамдар боло турган болсо, бардыгына ушул мүмкүнчүлүктү ачып берүүңүздү суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар бардык бир туугандарга ар бирин Кудай өзүңүз эстеп, керектелүүчү өз ырайымыңызды жана сөзүңүз менен жетектөөңүздү суранабыз. Кандай иштер болбосун, сиздин жакшы кабар сөзүңүздү кайраттуулук менен жеткиргенге жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга чың ден соолук берип, ден соолугу чың болгон адамдар үчүн мындан аркы жашоосунда бир гана жакшы кабарды таркатыш үчүн өзүңүз колдонуңуз. Ар бир убакта керектелүүчү бизге сөздү бергениңиз үчүн, биз бара турган жолду ачык, айкын кылып көрсөтүп бергендигиңизге ыраазычылык билдирүү менен бул саатта дагы өз эркиңизди ачып берүүңүздү суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогугабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Марк жазган жакшы кабар 4-бөлүм. Марк жазган жакшы кабар 4-бөлүм, жаңы келишимдин 970-бети. 4-бөлүм 26-дан 29-аятка чейин. Марк 4-бөлүм 26-аяттан 29-аятка чейин мен окуп берейин. Ыйса дагы мындай деди: Кудайдын падышачылыгы бул нерсеге окшош. Бир адам жерге үрөн себет. Түнкүсүн уктайт, күндүзү турат. Үрөндүн кантип өнүп өскөнүн билбейт. Анткени жер өзү түшүм берет. Адегенде сабакты, андан кийин машакты өстүрүп чыгарып, акырында машакты данга толтурат. Эгин бышып ору жыюу маалы келгенде ал токтоосуз орок салат. Ушуга чейин окуйбуз. Мурунку жумада бир жума бою күн сайын ушул жерде чогулуп, таалыкпастан Кудайдын сөзүн изилдедик, үйрөндүк. Бул семинарга дагы жаңыдан келген адамдар өтө көп болду деп мен ишенем. Андан сырткары куткарылууга ээ болгон, Кудайдын ырайымына ээ болгон адамдар дагы өтө көп санда деп мен ишенем. Кандайча адамдар куткарылды, биз билбесек дагы, кенен билбесек дагы, аны Кудай өзү билет жана куткарылууга ээ болгон адам өзү билет. Кудайдын сөзүн уккан күндө дагы, бирок Кудайдын ырайымын таанып биле элек, ишене элек адамдар боло турган болсо, мындан ары дагы үзгүлтүксүз уксаңыздар болот. Анткени кээ бир учурда бир адам бир эле жолу сөз угат, бир эле семинарга катышуу менен толук кандуу түшүнгөн, ишенген адамдар бар. Кээ бир учурда 2 жолу, 3 жолу, кээ бир адамдар көп жолу уккандан кийин гана ачылыш пайда болот, же болбосо түшүнүп башташат. Канчалык чын жүрөктөн издеген болсок, ошончолук Кудайга жакындап, Кудайдын сөзүн уккан болсок, батыраак түшүнсөк болот. Же болбосо кечирээк түшүнүп калсак болот. Эмне үчүн? Анткени Жеремия китеби 29-бөлүмдө да айтылат: Мени чын жүрөктөн издесеңер табасыңар. Бүт жүрөгүбүз менен чын жүрөктөн издей турган болсок, сөзсүз түрдө Кудай ал адамга жолугууга чыгат. Жолугат деген сөздүн мааниси ишенгенге жардам берет. Ошондуктан Кудайдын сөзүн угуп түшүнө элек адамдар боло турган болсо, дагы да болсо менин жүрөгүмдө ачыла элек, же болбосо чын жүрөктөн каалабагандыктан балким ошол үчүн мага ачылбай жаткандыр деген ойлор менен кайрадан ошол сөздү үйрөнүп аягына чейин ишенүүңүздөрдү суранып кетем. Мисалы үчүн бул дүйнөдө деле оңой нерсе жок. Бир нерсеге жетишибиз үчүн сөзсүз түрдө адам бүт күч аракетин жумшайт. Таалыкпастан эмгектенгенде гана ал кандайдыр бир жыйынтыкка, бир иштин аягына чыга алат. Ошондой сыяктуу эле биздин жаныбыз куткарылышы үчүн биздин күч аракетибиз менен эмес, бир гана Кудай биздин жүрөктөрүбүздү көрүп, канчалык биз чын жүрөктөн издеген болсок, издегиле, ошондо табасыңар деп айтылгандай, чын жүрөктөн издеген адамдарга Кудай түшүнө тургандай кылып өзү жардам берет. Бул дүйнөнүн иштери бир нерсени кылып баштасак, аягына чыга албай кала турган болсок, анда эч нерсе болбойт. Мисалы үчүн университетке тапшырып жаткан студент быйылкы жыл өтпөй кала турган болсо, кайрадан кайталанып кийинки жылы өтсө болот. Кийинки жылы да өтпөй калса, көптөгөн аракеттер жумшайт, жада калса башка шаарга дагы барып университетке өзү каалашынча өтө алат. Бирок куткарылуу көйгөйү бир нече жолу сөз уккан күндө дагы ачылбай кала турган болсо, андан баш тартуунун кереги жок. Мейли 100 эсе болобу, же болбосо 1000 жолу болобу,
өлгөнгө чейин угуп сөзсүз түрдө ошол чындыкка ишенүүбүз зарыл болот. Куткарылбаган болсок биздин жаныбыз түбөлүккө өлүмгө дуушар болуп калышы мүмкүн. Андан дагы чоң көйгөй, андан дагы чоң иш жок. Ошондуктан сөздү угуп жатып дагы да түшүнбөгөн болсоңуздар, эч качан ал сөздү түшүнгөн жокмун, мага ачылган жок деп баш тартпаңыздар. Анткени аягына чейин ошол нерсени каалоо менен сөзсүз түрдө ырайымды түшүнүшүбүз керекпиз. Сөз уккан адамдар өтө көп. Бирок ошол адамдардын ичинен чындыгында, чын жүрөгү менен тапкан адамдар, изденгендер өтө аз деп айтсак болот. Куткарылган адамдын жашоосу сөзсүз түрдө ал жөнүндөгү күбөлөр болот. Өлө турган адам операция кылабы, же болбосо жакшы дары менен дарыланабы, оорусунан айыгып келе турган болсо, ал жыйынтыкты көрө алат. Ден соолукта, чың ден соолукта ал дагы бир нерселерди аткара ала турган адам болот. Мисалы үчүн оорусунан айыккан адам мурункудай эле жашай бербейт да, эгерде айыккан болсо. Кайра эле төшөккө жатып ала албайт да. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адам, куткарылууга ээ болгон адамдын жашоосунда өмүр жаңыланды, үмүт пайда болду. Ошол себептер менен анын жашоосу сөзсүз түрдө өзгөрүлөт. Өзгөрүлбөй кое албайт. Бүгүн куткарылууга ээ болгон биринчи жолу жекшемби күнү бул собранияга келип отурган адамдар дагы өтө көп. Ошондуктан сиздер чындыгында куткарылган болсоңуздар, сиздердин жаныңыздар өлүмдөн өмүргө өттү. Эми Кудай биздин атабыз болду. Бир атабызга кайрылабыз. Бардыгыбыз бир туугандар болдук. Эфесиктер 2-бөлүм 19-аятта жазылгандай, эми силер чоочундар дагы, келгиндер дагы эмессиңер. Ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын өзү эли болдуңар. Кудайдын үй бүлөсү болдуңар. Бир ата энеден төрөлгөн бир туугандар кыйынчылык башына түшкөндө сөзсүз түрдө бири-бирине көмөктөшүшөт. Кээ бир учурда бир туугандар өз алдынча бири-бирине келишпестиктер пайда болгондугу үчүн урушуп да кетиши мүмкүн. Урушуп кеткен күндө дагы бирок бири-бирин сагынат, бири-бирине кат жазышат, же болбосо сүйлөшүшөт, баарлашышат, жардамын беришет. Так эле ошондой эле куткарылган адамдар түбөлүк өмүргө ээ болгондуктан, бир үмүткө умтулган, бир жашоонун максатына умтулган адамдар болгондуктан, дүйнө түбөлүк бейиште чогуу жашай турган адамдарбыз. Ошондуктан бейиште эле жашабастан бул дүйнөдө дагы чогуу жашайбыз. Бул дүйнөдө деле бай адамдар менен чогуу баарлашышат, аңгемелешишет. Саясатчылар менен, бизнесмендер менен. Жаныбарларды деле карап көрсөңүздөр, бүркүттөр менен, көгүчкөндөр менен, таранчылар менен бардыгы үйүр топтошуп алып, балыктарды карасаңыздар деле, балыктар деле суунун астында үйүр болуп жүрүшөт. Бул башкача сөз менен айтканда баарлашууда болуу дегенди билдирет. Ошондо гана биз жашаганга мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Куткарылган адам куткарылган күндөн тарта Ыйса Машаяктын астына келген күнгө чейин баарлашууда чогуу болушу керек. Англисче ал fellowship деп аталат. Бир жүрөк менен, бир ойдо, бир тилекте бири-бирибизге жардам берүүбүз менен, көмөктөшүүбүз менен кулап бара жаткан бир тууган боло турган болсо, аны бутуна тургузуп, кемчиликсиз болбой тургандай кылып, бейишке барган күнгө чейин ошол биз аткара турган иштердин бири болуп саналат. Ошол иштерди мындан ары дагы сөзсүз түрдө үзгүлтүксүз биз сөз аркылуу үйрөнүшүбүз керекпиз. Биз сиздер менен окуп кеткен аяттар бул Ыйсанын айткан сөзү. Ыйса өтө маанилүү сөздөрдү, чындыктын сөзүн айткан учурда бардык адамдар түшүнгөнгө оңой кылып бир мисалдарды келтирип, насаат сөздөрү менен айткан элек.
Марк китеби 4-бөлүмдө башынан баштап аягына чейин Кудайдын насаат сөздөрү айтылат. Өзгөчө үрөн себилген иш аркылуу. Андан сырткары да көптөгөн насаат сөздөр айтылат. Ошол сөздү кандай адам укпасын, өзүнүн жашоосунда көрүп, сезип көргөн иштер аркылуу адамдарга жеткиликтүү кылып түшүндүрүп берген эле. Марк 4-бөлүм 26-аятты карасак, жаңы эле окуп кеткен. Ыйса дагы мындай деди: Кудайдын падышачылыгы бул нерсеге окшош. Бир адам жерге үрөн себет. Кудайдын падышачылыгы деп айтылат. Кудай бүт дүйнөнү жараткан жаратуучу Кудай, жерди жараткан Кудай. Анан ошол жерде өзүнүн бейнеси боюнча адамды жараткан. Ал адам Кудайдын астынан күнөө кетиргендиги үчүн Кудай ал адамдан баш тарткан жок. Өзүнүн баласы кылып алышы үчүн асман падышачылыгына бара тургандай кылып Кудай өзү бардык иштерди даярдаган. Өлүмдөн өмүргө өтүшү үчүн, тозокко бара жаткан адамды түбөлүк бейишке алып барыш үчүн бардык сөздү бириктирип Кудайдын падышачылыгына бара жаткан адамдар деп айтсак болот. Ошол Кудайдын падышачылыгы мындай сөзгө окшош. Бир адам жерге үрөн себет. Түнкүсүн уктайт, күндүзү турат, убакыт өтөт дегенди билдирет. Үрөндүн кантип өнүп өскөнүн ал билбейт. Үрөн жерге себилгенден кийин кандайча өсө тургандыгын, кандайча жемиш алып келе тургандыгын билбейт. Бирок буну билүүчү жаратуучу Кудай өзү. Кичинекей бир үрөн, кичинекей урукту отургузуу менен кээ бир учурда ошол чоң данга толо турган жемиш болот. Дүйнө жүзү боюнча эң чоң деп аталган секвоя дарагы. Мурунку жумада мен силерге сүрөттөрүн көрсөтүп кеттим эле. Америкада секвоя деп аталган өтө дүйнө жүзү боюнча бийик дарактар отургузулган. Туурасы 13 метр, калыңдыгы 30 метр, узундугу 120-130 метрге чейин жетет. Элестетсеңиздер, ошол дарак кичинекей бир үрөн аркылуу өсүп чыккан болот. Секвоя дарак болгондугу үчүн чоң үрөн себилбейт. Сиздер дагы жакшы билесиздер. Кичинекей үрөн эле себиле турган болсо, ал чоң дарак болуп өсүшү мүмкүн, дагы чоң жемиштерди дагы алып келиши мүмкүн. Анткени ал үрөндүн ичинде, уруктун ичинде өмүр бар болгондугу үчүн. Ошондуктан Ыйсанын айтып кеткен сөздөрүн карасак, 4-бөлүм 14-аятта себүүчү сөз себет. Себүүчү ал сөздү себет. Сөз таркатуу бул талаага үрөн сепкен менен барабар. Ал эми талаа адамдын жүрөгүн билдириши мүмкүн. Кээ бир учурда жолдун боюна түшкөн урук бар, же болбосо жолдун боюна түшүп калат, же болбосо таштардын арасына, же болбосо тикенектердин арасына түшүп калган үрөн менен салыштырылат. Жол боюна түшүп калган үрөндү канаттуулар учуп келип, аны терип жеп коюшат. Бул эмнени билдирет? Сөздү уккан күндө дагы ал түшүнгөн жок. Анткени жол боюна окшогон анын жүрөгү башка нерселерге толгон. Уккан угат, бирок жүрөгү менен кабыл албаган адамдар бар. Ыйык сөздү баалуулугу канчалык баалуу экендигин сезбегендиги үчүн бир аз убакыт өткөндөн кийин канаттуулар келет дагы аны терип жеп кетишет. Ошондой сыяктуу эле асман бул жер үстүндө үстөмдүк кылган шайтан дагы адамдын сөзүн акылынан алып кетет. Уккан сөзүн бардыгын унутуп койгондой кылып иш аракетин кылат. Кандай иш болуп өткөнүн өзү дагы түшүнбөй калат.
куткарылууга бир аз жетейин деп калды эле, бирок жетпей калды. Ал эми таштардын арасында түшүрүлгөн үрөн терең тамырлай албагандыгы үчүн ал туруксуз болот. Бул сөз эмнени билдирет? Сөздү укту, бирок ар кандай кыйынчылыктар пайда болгон учурда ал дароо эле ошол сөздөн баш тарткандыгын билдирет. Жолдун боюна түшкөн үрөн дагы себилди, бирок ал адам ишене алган жок, чындыкты таанып биле алган жок. Андан сырткары тикенектер арасына түшкөн үрөн бир аз үрөн өсүп чыгат, бирок убакыт өтүшү менен тикенектер аны басып алат. Мындай адамдар дагы бар. Тикенек эмнени билдирет? Бул дүйнөнүн азгыруусу, ачкөздүк, дүнүйөкордук. Бул дүйнөдөгү болгон нерселердин баардыгы тикене окшоп адамды басып алат. Ал сөз өспөй тургандай кылып, жемиштерин алып келбей тургандай кылып. Көптөгөн тоскоолдуктар жаралат дагы, андан кийин ал адам бир аз чыдап койсо болот эле, бирок ошол чыдамдуулук жок болгондугу үчүн куткарылууга дагы жете албайт. Кээ бир адамдар куткарылдымбы же куткарылган жокмун деп өзү дагы ишене албай, бир аз убакыт өткөндөн кийин ал ишенимден алыстап калат. Жакшы жерге түшкөн үрөн сөздү угуп түшүнгөн адамды билдирет. Матай 13-бөлүм, Лука 8-бөлүмдө окшош мазмундагы сөздөр жазылат. Жакшы жерге түшкөн үрөн ал эмнени билдирет? Жакшы жүрөгү менен, боорукер жүрөгү менен Кудайдын сөзүн угуп кабыл алган адамды билдирет. Ал жыйынтыгында 30 эсе, 60 эсе, 100 эсе түшүм берет. Ошондуктан үрөн себилген учурда, Кудайдын сөзү таркатылган учурда адамдын жүрөгү кандай учурларда, кандай акыбалда болушу мүмкүн, ошол жөнүндө сүрөттөлүп айтылган ыйык жазууда. Бирок бул жерде карасаңыздар, жерге бир адам жерге үрөн себет, түнкүсүн уктайт, күндүзү турат, үрөндүн кантип өнүп өскөнүн билбейт деп. 28-аятта анткени жер өзү түшүм берет. А дегенде сабакты, андан кийин машакты өстүрүп чыгарып, акырында машакты данга толтурат. Эгерде эгин бышып, ору жыйы маал келгенде, ал токтоосуз орок салат. Биринчиден сабак чыгат. Убакыт өткөндөн кийин өзүнүн температурасына, ылдамдыгы менен сабак пайда болот. Андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин машак пайда болот. Жемиш байлаш үчүн көрүлүүчү процесс. Андан кийин акырында машакты данга толтурат. 3 процесс боло тургандыгы жөнүндө айтылат. Сабак, машак, андан кийин дан, жемишти билдирет. Жемиш бышкан учурда ору жыйы маалы келгенде анын баардыгын ороп алышат, жыйнап алышат. Бунун баардыгы эмнени билдирет? Кудайдын сөзүн угуп түшүнгөн адам, куткарылууга ээ болгон адам, ал сабакты билдирет. Сабак деген бул өмүрдүн башталышы. Андан кийин машак бул адамдын жашоосундагы өзгөрүлүшү. 3 процесс ушул жөнүндө айтылат. Куткарылган адам руханий жашоодо ийгиликтерге жетишип, өзгөрүлүүгө ээ болгон адам, андан кийин түбөлүк бейишке алып кете турган Кудайдын иши аткарылат. Ушул 3 процесс өтө жакшы бизге түшүнүктүү болушу үчүн Ыйса Машаяк насаат катары айтып кеткен элек. Бул сөз куткарылган адам сөзсүз түрдө бул аяттарды үйрөнүшү керек. Куткарылган адам кайрадан кайталап угушу керек. Анткени бул өтө маанилүү мазмундагы сөздөр. Ошол себептер менен
ыйык жазууну карап көрө турган болсоңуздар, куткарылдыңар деген сөз, куткарылуу деген сөз бир эле сөз, бирок анын мазмуну дагы, мааниси дагы башка сөздөр бар. Биз сиздер менен жакшы сөз уккандыгыбыздан Эфестиктер 2-бөлүм 8-аятта ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги деп айтылат. Ыйса Машаяктын айкачка каадалып өлүшү менен биз бара турган жазага Ыйса өзү тартылган, өзүнүн болгон канын биз үчүн төгүп берген, өзүнүн жанын биз үчүн курмандыкка алып келген. Түбөлүккө бизге кечирим алып келди. Ошол эң маанилүү мазмун. Ошол ырайымды таанып билген адам, күнөөлөрү кечирилишине ишенген адам, күнөөлөрүбүз кечирилди, түбөлүк өмүргө ээ болдук, жогорудан төрөлдүк деген сөздүн баардыгы бир мааниге ээ. Ошондуктан ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Бекер берилген Кудайдын кереметтүү белеги. Жекшембе күндөрү Кудайдын адамдарга берген эң чоң белеги деп аталган теманы кайталап өтүп келе жатабыз. Бүгүн да ошол теманы айтайын дедим эле, бирок жаңыдан куткарылган адамдар үчүн бул сөз менен бөлүшөйүн деп чечтим. Куткарылдыңар деген бул куткарылуу сөзү Кудайдын ырайымы аркылуу, Кудайдын берген белегин рахмат деп биз кабыл алдык. Бул өтө оңой бекен? Өтө оңой иш. Андан кийин 1-Петир 1-бөлүм 8-аятта силер Ыйсаны көрбөсөңөр дагы аны сүйөсүңөр. Азыр дагы көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс кубаныч менен кубанып жатасыңар. Жыйынтыгында жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Биз Ыйсаны көргөн жокпуз, бирок ыйык жазуу аркылуу бизди куткарып алган Ыйсаны таанып биле алдык. Күнөөсүз Ыйса биз үчүн өз жанын бергендигин, биз тартыла турган жазага, биздин ордубузга тартылган Ыйса Машаяк өлүм бийлигин жеңип чыгып, тирилген Ыйса Кудайдын оң жагына отуруп биз үчүн азыр дагы арачылык кылып сыйынып келет. Ушул сөздү түшүндүк. Ыйса өзүнүн шакирттерине да айтат. Томас айтат, мен Ыйсаны өзүмдүн колдорум менен, көзүм менен көрмөйүнчө ишенбейм деп. Эмне үчүн? Анткени кайрадан тирилген Ыйса Машаяк шакирттерине келген учурда Томас ал жерде жок эле. Биздин Теңирди көрдүк дегенде кармап көрдүңөрбү десе, жок. Кармап көрбөйт белеңер. Мен колдорум менен кармап көрмөйүнчө ишенбейм. Башында шектенген адам. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Томаска кайрылып айтат. Менин колдорум менен кабыргаларыма колуңду тийгизип көр. Көрсөтүп айтат. Тийгизип көр. Ишенбеген адам болбостон, ишенген адам бол. Ошондо Томас кечирип кой Теңир, бирок кармап көрөйүн, тийгизип көрөйүн деп кабыргаларын, колун тийгизип көрөт кабыргаларына. Андан кийин астына жыгылып айтат, Теңирим менен Кудайым менин деп жооп берет. Ыйса, сен мени көргөндөн кийин ишенип жатасың, бирок көрбөстөн ишенгендер бактылуу дейт. Шакирттер Ыйса Машаяк менен 3,5 жыл бою аны менен чогуу болушкан, айкач-чыгачка кадалган Ыйсаны да көрүшкөн, тирилген Ыйсаны да көрүшкөн, 40 күн бою аны көрүшкөн дагы, асманга көтөрүлгөн Ыйсаны дагы көрүшкөн эле. Ошол учурда шакирттерди куугунтук алышып, бул сөздү айтпагыла дегенде алар айтышат, биз көргөнүбүз менен укканыбызды айтпай кое албайбыз. Эми алар эмнеден коркушкан эле? Ыйсанын каны менен күнөөлөрү кечирилген эле.
Машаякка окшоп эми кайраттуулукка ээ болуп таркаткандыгы үчүн алар өлүмдөн коркушту белек. Эми аларды сабашканда, жазалаган учурда Ыйса жөнүндө айтпа дегенде Теңир Ыйса үчүн кордук көрүүгө татыктуу болушканына кубанышкан элек. Өтө кубанышкан элек. Эмне үчүн? Анткени жакшы кабар таркаткандыгы үчүн, куугунтук алынгандыгы үчүн кубанышкан. Биз көргөнүбүз менен укканыбызды айтпай кое албайбыз дешкен. Өлтүрүп коем десе эле оозун жаап отуруп алды беле? Жок. Түрмөгө барган учурда түрмөнүн сакчыларына кабарлашкан. Аларды кубалап чыгарган учурда шаарлардын ар бир жерлерине барып таркатышкан. Элчилердин иштери 8-бөлүмдө Степанды ташбаранга алып өлтүрөбүз дегенде элчилерден башка адамдардын баардыгы чачырап кетишкен эле. Жүйүттөр аларды куугунтук алгандыгы үчүн. Туш тарапка чачыраган ишенген машаякчылар жашынып калбастан бүт жерге барып жакшы кабарды айтышкан. Эмне үчүн? Анткени Жүйүт менен Самариянын ар кайсы жерине барып менин күбөлөрүм болгула деген элек. От жалындап күйгөн сыяктуудай Иерусалимде чоң куугунтуктар башталганына карабастан, алар кайсы жерге барбасын, ошол жерде жакшы кабар таркатышкан. Батыраак, ылдамдыкта. Ошол учурда Иерусалимде башталган жакшы кабар Римге чейин жеткен эле. Дүйнөгө бардык жолдор Римден башталат деп айтылгандай, Римге жеткен жакшы кабар бүт жерлерге жете тургандай кылып, Ыйса Машаяктын өлгөнү, тирилүүсү жана асманга көтөрүлүүсү жөнүндө кабар көп бат эле ылдамдыкта көптөгөн адамдарга жеткирилген эле. Биз азыр Ыйсаны көрбөсөк дагы ыйык жазуу аркылуу ага ишенебиз. Көргөнгө карабастан жазуу аркылуу көптөгөн күбөлөр, далилдер бар. Ошондуктан көрбөй ишенгендер бактылуу деп айтылгандай, биз ага ишенип жыйынтыгында жаныбыз куткарылды. Жаныбыз куткарылгандыктан улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Сөз менен жеткире алгыс. Бир адам жакшы үй сатып ала турган болсо, ошол үй алгандыгы үчүн кубанат экен. Бир нече жыл кубанат. Үйлөнгөндө кайра кубанычка толот. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ал сүйүүсү муздап калат. Кээ бир учурда курсагы тойгондо ал адам шунчалык бактылуумун, жада калса мен президентке да көз артпайм деп айтат. Шунчалык даамдуу тамактангандыктан. Бизди кубанычка толтура турган көп нерселер бар. Кооз нерселерди көргөндө кубанабыз. Бирок ошол кубанычтын бардыгы убактылуу. Ошол кубанычка салыштыргыс, сөз менен жеткире алгыс, улуу кубаныч менен кубанабыз. Даңктуу ырларын карап көрсөңүздөр, куткарылган адамдар өздөрүнүн кубанычын күбөлөндүрүү катары жазуу калтырышкан. Кийин адамдар, музыкант адамдар ошого ноталарды кошуу менен даңктуу ырлары жаратылган. Карап көрсөңүздөр, өтө керемет, өтө таң калыштуу. Биздин даңктуу группасы ырдап кеткендей, мага окшогон күнөөкөр дагы, күнөөкөрдү куткарып алган Кудайдын ырайымы ушунчалык улуу, керемет. Amazing Grace. Омей, өтө улуу деген сөздү билдирет. Таң калыштуу, керемет ырайым. Amazing Grace. Омей, өтө улуу деген сөзгө окшош. Куткарылган Кудайдын ырайымы, мага окшогон күнөөкөрдү Кудай өзү куткарып алды. Бир аз убакыт өткөндөн кийин бейишке барабыз да түбөлүккө 1000 жыл эмес, 10 000 жыл эмес, түбөлүккө Кудай менен чогуу жашай турган адамдарбыз. Ошол жөнүндө гана ойлоп көрө турган болсок, биздин кубанычыбыз койнубузга батпай турган болот. Адамдар бизге каршы жала жапкан болобу, же болбосо
каргышка калтырган болобуз, сөккөн болобу, урушкан болобу, же биз өлгөндөн коркобузбу, ал адамдардан коркобузбу? Ошондуктан бир аз эле нерсе болсо адамдар айтышат, өлөбүз, ачкадан өлөбүз, курсагыбыз тойгондон өлөбүз, жакшы көргөндүктөн өлөбүз деп. Чынында эле жакшы көрүп өлгөн адамдар бар. Канча деген миллиард лотереяны утуп алат да анан деп анан ошойдон жүрөгү токтоп өлүп калган адамдар да бар. Чынында эле болуп өткөн окуя. Мисалы үчүн футбол көрүп аткан адамдар телевизордун астына отуруп алып өзүнүн командасы үчүн ушунчалык күйүп, бышып колдоп отурат дагы анан кийин мамлекети үчүн гол, гол, гол деп анан кийин ошол жерде жүрөгү токтой өлүп калат. Жүрөгү токтоп приступ болуп өлүп калган адамдар да кездешишет. Машаякчылардын кубанычы андай кубаныч эмес, сөз менен жеткире алгыс улуу кубанычка ээ болобуз. Ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Биринчиси жаныбыздын куткарылышы. Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди Кудай тирилтти. Куткарылдык деген сөз күнөөлөрүбүз кечирилди, акталдык, жогорудан төрөлдүк, түбөлүк өмүргө ээ болдук. Кудайдын балдары болдук, Кудайдын мураскорлору болдук деген сөздүн бардыгы бир мааниге ээ. Ошол чоң белек комплект менен берилген белек болуп саналат. Ошону эле ойлоп көрө турган болсоңуздар, ушунчалык кубанычка ээ болобуз. Куткарылууга ээ болгон күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин мен сөз менен жеткире алгыс ушунчалык бактылуу адаммын. Менден башка бактылуу адам жок бул дүйнөдө. Мен жаш кезимде, кичинекей кезимден баштап эле кедей болуп жашаганмын. Бир ай жашасам, эмки айды кантип жашайм деген ойлорго батып жашаган болчумун. Кээ бир учурда адамдар кайгыга батат дагандан кийин өзүнүн жашоосуна жоопкерчиликти ала албагандыгы үчүн жашоосуна кол салып, өзүн өзү өлтүрүп алган адамдар дагы бар. Бирок куткарылган адам, мага окшогон бактылуу адам жок деп айта алабыз. Анткени эң бактылуу адам мен болдум. Бул тамаша сөздөр эмес. Кандай болгон күндө дагы биздин жаныбыз куткарылды. Ал ишеним аркылуу аткарылды. Бекер бир эле убакытта, өткөнкү убакта бир ирет аткарылган иш. Менин куткаруучум аркылуу куткарылууга ээ болдум. Түбөлүк өмүргө ээ болдум деген ырда ырдалат. Куткарылууну бир эле жолу алабыз. Куткарылган адам бир аз убакыт өткөндөн кийин кайрадан куткарылбайт, бир эле жолу. Ал башкача сөз менен айтканда, Кудайдын балдары катары бир эле жолу төрөлөбүз. Адам бир эле жолу төрөлөт го. Биз дагы ата-энебиз аркылуу денеде төрөлгөндөй сыяктуу эле рухубуз Кудайдан төрөлдү. Кудайдын балдары катары төрөлдүк. Адам жогорудан төрөлмөйүнчө асман падышачылыгын көрбөйт деп айтылат. Көрбөсө кантип падышачылыкка бара алат эле? Жогорудан төрөлдүк деген сөз куткарылууга ээ болдук деген мааниге. Кээ бир адамга жогорудан төрөлдүк деп айтсаң, бир чоң даражага жеткенде гана жогорудан төрөлө аласың деп айтышат. Жогорудан төрөлдүм десең, ой сен өтө текебер адам экенсиң деп сени айыптайт. Жогорудан төрөлдүк деген сөз Кудайдын балдары катары төрөлдүк деген сөзгө ээ, мааниге ээ. Эгерде мен өлүп бара жаткан болсо, мени куткарып ала турган болсо, ой текеберлен кантип сактап алдым деп айта алабы? Ата жана энем мени төрөгөн болсо, кантип эле сен текеберлен ата энем төрөдү деп айта аласың деп айтышат. Андан кийинки машак жаралат. Сабактан кийин машак деп айтылат. Ал биздин өмүрүбүз. Өмүр пайда болгондон кийин ал сөзсүз түрдө өсөт, чоңойот. Келиңиздер ыйык жазууну чогуу ачалы. Филиппиликтерге жазылган кат 2 бөлүм. Бүгүн колдон келишинче көбүрөөк китеп ачабыз.
Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 1192-бет. Филиппиликтерге 2-бөлүм 12-аят. Филиппиликтер 2-бөлүм 12-аят. Ошентип менин сүйүктүүлөрүм, араңарда болгонумда гана эмес, айрыкча азыр араңарда жок болгонумда да дайыма тил алчаак болгонуңарда эле куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Элчи Павыл, элчилердин иштери 16-бөлүмдө карай турган болсок, көптөгөн адамдарга жакшы кабарды таркатуу менен адамдар пайда болот дагы, анан Филиппиядагы жыйын пайда болот. Жүйүттөр көптөгөн адамдар биригип элчи Павылды өлтүрөбүз дегенде, ал денеси боюнча жүйүт болгон эле, бирок жашаган жери Рим болгондуктан Рим жарандыгына дагы ээ болгон эле. Рим жарандыгына ээ болгон адам өзү каалагандай бир иштерди кыла албайт эле. Андай укукка ээ эмес эле. Эгерде туура эмес иш кыла турган болсо, Рим башкаруучусуна даттанып, ал соттой турган эле. Ошол себептер менен элчи Павыл айтат: соттолуш үчүн эмес, Ыйса Машаяк мен Теңир ага айткандай эле, сен мен жөнүндө кандай бул жерде Иерусалимде күбөлөндүргөн болсоң, Римде дагы ошондой күбөлөндүрүшүң керек деп айтат. 2 жыл түрмөгө отурган учурда дагы ал жерден дагы жакшы кабарды айтат. 2 жыл Рим түрмөсүндө отуруу менен Филиппиялыктарга кат жазат дагы, анан кийин Филиппиядагы жыйынга жиберет. Бул жерде айтып кеткендей, 12-аятта менин сүйүктүүлөрүм, Филиппиядагы бир туугандарды Павыл ушунчалык сүйгөн, ал бир туугандар дагы Павылды ушунчалык сүйүшкөн эле. Араңарда болгонумда гана эмес, Филиппия жергесинде жакшы кабар таркаткан учурда гана эмес, азыр мен жок болгонумда дагы, азыр силерден өтө алыс Римде түрмөдө жаткан учурумда дагы дайыма тил алчаак болгонуңарда эле куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Бул жерде куткарылууңарды жүзөгө ашыргыла деп айтылат. Бул куткарылуу кайсы куткарылууну айтат деп ойлойсуздар? Биздин жаныбыз бир ирет Кудайга ишеним аркылуу аткарылды. Ал эми бул куткарылуу башкача. Бул ишеним аркылуу жеткен куткарылуу эмес, ар дайым моюн сунуу менен аткарыла турган куткарылуу. Коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргылат. Куткарылууну жүзөгө ашыргыла. Азыркы учур чактагы боло турган иш. Жаны куткарылган адамдарга асман падышачылыкка барган күнгө чейин машаякчы катары жашагыла деген сөздүн маанисине ээ. Куткарылганыбыз биздин чынында жашообузда сөзсүз түрдө аткарылышы керек. Ал моюн сунуу аркылуу, баш ийүү аркылуу аткарылат. Куткарылган адамдын ичинде ыйык рух жашагандыктан Кудайдын эркин ачып берет. Жазууну үйрөнүүбүз аркылуу машаякчы кандайча жашашы керек экендигине бизди үйрөтөт, бизди жетектейт. Кудайдын сөзүнө, ыйык рухка боюн сунушубуз керек. Тил алчаак болуудан дагы катуу нерсе бул моюн сунуу, баш ийүү. Бул аскерлерге таандык. Баш ий, моюн сун десе аскер эч нерсе кыла албайт. Биз дагы Кудайдын асында кубаныч менен тил алчаак болбостон, моюн сунбастан, азап кайгыда дагы, кыйынчылыкта дагы сөзсүз түрдө моюн сунушубуз керекпиз. Ыйса Машаяк айкаш жыгачка кадалган учурда Филиппиликтер 2-бөлүм 8-аятта өлгөнгө чейин, айкаш жыгачта өлгөнгө чейин тил алчаак болгон. Ыйса Машаяк
Сиздер менен кечээки күндө айтып кеткендей, мүмкүн болсо ата бул чөйчөктү менин жанымдан кыя өтүп кетсинчи деп суранган. Айкаш-чыгачка кадалбай тургандай адам өзү ойлобогон учурда өлүп калганын билген болсо анда аргасыз болот, бирок айкаш-чыгачта кадалып жазаланып өлтүрүлгөнү бул эң коркунучтуу, эң аянычтуу өлүм. Ыйса Машаяк ушул айкаш-чыгачта кадалып өлүмү оңой нерсе болду беле. Менден аны эч ким тартып ала албайт. Мен аны өзүм берем деп айтат. Анткени аны берүүгө жана кайра алууга бийлигим бар. Бул осуятты мен атамдан алгам. Ыйса Машаяктын бул дүйнөгө келген максаты күнөөкөрлөр үчүн жанын бериш үчүн келди. Куткарып алыш үчүн келди. Ошондуктан Ыйса бизди куткарып алыш үчүн биринчиден Кудайдын асында аягына чейин баш ийген, моюн сунган эле. Мен каалагандай эмес, сенин эркиң боюнча аткарылсын. Куткарылган биз дагы Кудайдын эрки экендигин жакшы билсек, анда өзүбүз кааласак аткарып, каалабасак аткарбай эле койсок болот деген эмес. Чын жүрөгүбүздөн эле кылбастан кээ бир учурда бизге жакпаган учурда дагы сөзсүз түрдө моюн сунушубуз керекпиз. Өлгөнгө чейин баш ийүүбүз керек. Ар дайым куткарылган күндөн тарта, ар дайым Кудайдын падышачылыгына келген күнгө чейин Кудайдын сөзүн үйрөнүүбүз менен ар бир сөзгө баш ийип, моюн сунуп, өзүбүздү ошого багындырышыбыз керекпиз. Өзүмдүн оюмдан баш тартып Кудайдын эркин аткарганга. Ар дайым куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Бир адам бул жазууну көрөт дагы андан кийин мен куткарылдым деп ойлодум эле, анан коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла деп айтканды. Анан мына коркуу менен титирөө менен жүзөгө ашырышым керек экен деп өзү корко баштайт. Ошол сөздү туура түшүнүшүбүз керекпиз. Куткарылган адам тозокко барып калам деп коркуп титирейби? Жок. Куткарылуу ал түбөлүккө берилген куткарылуу. Жакан 10-бөлүм 28-аятта мен аларга түбөлүк өмүр берем, алар эч качан өлүшпөйт. Аларды менин колумдан эч ким дагы тартып ала албайт. Түбөлүк өмүр өмүргө ээ болгон адам ал кайрадан өлбөйт, кайрадан тозокко барбайт. Бир жолу Кудайдын баласы болгон болсо, туура эмес иш кылса дагы ал Кудайдын баласы бойдон кала берет. Биздин балдарыбыз жаман иш кылып койсо, ал биздин балдарыбыз болбой калабы? Жок. Балдарыбыз болгондуктан ал туура эмес иш кылса, аны жазалашыбыз мүмкүн, сабашыбыз мүмкүн, бирок балдарыбыз бойдон кала берет. Балдарыбызды кубалап жибербейбиз го, өлтүрүп койбойбуз го. Жаза болушу мүмкүн, бирок өлүм болбойт. 1-Корунтуктар 5-бөлүм 5-аятта куткарылган адамдар Кудайдын асында машаякчы катары күнөө кетирбей турган, күнөөнү кетире турган болсо, анда адамдын жаны куткарып калышы үчүн, денеси кыйналышы үчүн шайтанга берип салгылат. Ойноштук кылган болсо, туура эмес күнөө кетире турган болсо, анын денеси кыйналышы мүмкүн, жазаланышы мүмкүн. Өмүрү алынышы дагы мүмкүн. Ошондуктан жазага тартылып, өмүрүн жоготуп алган адамдар болушу мүмкүн, бирок куткарылган адам ал түбөлүккө өлбөйт. Өлгөн күндө дагы ал түбөлүккө жашайт, бейишке барат. Ошондуктан өлүмдөн коркуунун кереги барбы? Куткарылган күндөн тарта Кудайдын асына бейишке келгенге чейин Ыйса Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келген учурда ал бардыгыбызга тиешесин берем деп айткан. Куткарылбаган адам ал соттолот дагы жазага тартылат, түбөлүк тозокко барат. Тозокко барат, бирок бул дүйнөдө жашап жаткан учурда канчалык күнөө кетирди, ошого жараша жазасы дагы ошого жараша болот. Жазасы менен дагы айырмаланат. Тозокко бара жаткан адамдар бардыгы
тозокко барышат, бирок эмне үчүн ар бир адам соттолуп, андан кийин өз жазасын алат. Ошондуктан мен адамдарга айтам, эгерде куткарылууга ээ болгуңуз келбесе, жок дегенде күнөөнү аз кетириңиз деп айтам. Эмне үчүн? Анткени тозокко бара жаткан адамдардын баардыгы эле бирдей кыйналышпайт, бирдей жазага тартылышпайт. Анткени ар бир адам жасаган ишине жараша соттолот, жазага тартылат. Куткарылган адам ал тозокко барбайт. Бирок куткарылган күндөн тарта Кудайдын астына келгенге чейин ал кандайча жашоо менен жашады, баардыгы эсептелинет. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 17-аятта жазылгандай, мурункунун баары өтүп кетти, эми баардыгы жаңы болду. Мурун биз кандай жашоо менен жашаганбыз, ал маанилүү эмес, анын баардыгы артта калды, өтүп кетти. Эми куткарылган күндөн тарта биздин жашообуз жаңы жашоо менен башталды. Түшүнүп атасыздарбы? Анын баардыгы Кудайдын астында жазылат. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 10-аятта биз баардыгы сөзсүз түрдө Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Ар бирибиз кылган иштерибизге жараша өзүбүздүн иштерибизге жараша алабыз, өз тиешебизди алабыз. Кудайдын эрки үчүн жашадыкпы же өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн жашадыкпы? Адам эмне үчүн жашады? Ошонун баардыгы эсептелинет. Андай сөздөр ыйык жазууда өтө көп жазылат. Адам өзүнүн кылган иштерине жараша тиешесин алат. Ар бир адамга ишине жараша мактоо дагы болот. Менин ишенимдүү жакшы кулум деген мактоо сөздөр айтылат. Ошол эле учурда жаман жалкоо кул деген ашкерелөө сөздөрү дагы айтылат. Ошондуктан куткарылдык деп эле жыргап отура албастан, тил алчаак болуп жашасак, баш ийген болсок, сөзсүз түрдө Кудайдын мактоосуна дагы ээ боло алат. Мактоо жөн эле сөз менен дүйнө жүзүндөгү адамдарды жөн эле кол чаап койбостон, Кудайдын астында түбөлүк мактоого ээ болобуз. Куткарылууга бирдей болобуз, бирок ар бирибиздин мактообуз, баардыгыбыз сыйлыгыбызга ээ боло тургандыгыбыз ал ар башка болот. Буну кийинчерээк, кененирээк үйрөнөбүз. Элчи Петр ала турган сыйлык башка, Павел башка ала турган сыйлык башка, Степан диакон ала турган сыйлык башка, элчи Жакан ала турган сыйлык башка. Өмүр бою Машаяк үчүн жашаган адам, өз тиешесин алган адам менен жөн эле куткарып алып анан кийин Кудайдын астына бара турган адамдын экөөнүн айырмасы кантип эле болбой калсын? Куткарылган күндөн баштап Кудайдын астына келген күнгө чейин Кудайдын эрки боюнча жашабай турган болсок, өтө катуу ал өкүнөт. Анткени адам Кудайдын эрки үчүн эмес, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эгоист катары жашап, Кудайдын астына келе турган болсо, ал сыйлыкка дагы ээ болбойт, мактоого дагы ээ болбойт дагы, андан кийин өтө уяткарууга калат. Мисалы үчүн, үйү толугу менен күйүп кетсе, ал эч нерсеге ээ болбостон көчөгө бир эле кийими менен чыга калат, уят калат. Ошондой сыяктуу эле ыйык жазууда жазылат, куткарылат, бирок оттон чыккандай куткарылат деп. Кээ бир адам шунчалык чоң даңкка ээ болот. Ошол эле адам жанында даңкка, мактоого ээ болбосо, анда кандай ал уяткарууга калат? Падышанын жанында жүргөн адам мактоого ээ болот. Ал жөнүндө да кийинчерээк, кененирээк үйрөнөбүз. Ошондуктан куткарылган адам тозокко барбайт. Бирок куткарылууңарды титирөө менен аткаргыла. Титирөө жана коркуу менен жүзөгө ашыргыла деген сөздүн мааниси биздин жашообузда эски табиятыбыз дагы да бар. Сөз угуп жатканда Кудай сизге рахмат, ооба, сиздин ырайыңызда актап жашашым керек деп каалайбыз. Ошол каалоо сөз түрдө болот. Ооба, ушундай тил алчаак болуп жашайм, омин деп макул болобуз. Анан бул чогулуш бүткөндөн кийин эшикти ачып сыртка чыкканда, тепкичтен жерге түшүп бара жатып кандай ойлор пайда болот?
Түбөлүк өмүргө ээ болдум го, ошол жечтиим сөзсүз эле сөз боюнча жашай беришим керекпи? Эми денеде жашап жаткандыктан мен өзүм акыбалым бар, өзүмдүн шарттарым бар. Анан ишке чыгарыбыз менен жашынакай машина астыбыздан өтөт дагы, андан кийин ой, менде да ушундай машина болсо экен деп кайрадан көз арта баштайбыз. Аял кишилер жакшынакай кийимди көрөт дагы, мен дагы ушундай кийимге ээ болсом экен деп, жакшы үйдү көрсө, мен дагы ушундай үйдө жашасам экен деп, азыр эле Кудайдын астында тил алчаак болуп жашайм, Кудайдын эркин аткарам деди эле, бир аз убакыт өтпөй эле ошол каалоосу муздап калат же болбосо өчүп калат. Бул дүйнөнүн убаракерчилик курулай убаракерчилик үчүн жашаган болот. Акырындан ал каалоосу өчө баштайт. Эмне үчүн? Анткени денеси ушунчалык күчтүү болгондуктан. Анан жекшемби күнү Кудайдын сөзүн угаттагандан кийин, мен туура эмес кылган турбаймбы? Кудай мага жардам бериңиз деп кайрадан чечимге болот. Кайра эле тепкичтен түшүп бара жатып, анын болгон нерсеси баары өчүп калат. Мени кечирип коюңуздар, бирок андай болбошу керек. Ага жол бербешибиз керекпиз. Ошондуктан биз дайыма өзүбүздүн денебиз менен күрөшүп келебиз. Римдиктер 7-бөлүмдө менин рухум Кудайдын мыйзамынан ырахат алат. Кудайдын мыйзамы боюнча жашагысы келет. Ошол эле учурда менин денем болгондуктан денем ал рухка баш ийгиси келбейт деп айтылат. Мисалы үчүн, чымчык менен чычканды бир жипке байлап кое турган болсоңуздар, чымчык асманды көздөй учкусу келет, чычкан жерге киргиси келет. Ким жеңип чыга алат? Кандайча ойлойсуздар? Ким жеңет? Кандайча билип алдыңыздар жоопту? Ооба. Кайсынысы күчтүү болсо ошол жеңип чыгат. Күчтүүсү жеңет. Чымчык менен чычкан. Чымчык деле түрүнө жараша болот. Мисалы үчүн, бүркүт боло турган болсо, албетте ал чычканды дагы сүйрөп асманга көтөрүп учуп кетет. Бирок ооруга чалдыккан таранчы, алсыз таранчы боло турган болсо, чычкан аны сүйрөп дагы кете алат. Биз дагы биздин рухубуз күчтүү боло турган болсо, Римдик Эфестиктер 3-бөлүмдө жазылгандай, ички адамыңар бекем болсун. Денебизге каршы согуш жүргүзүшүбүз керекпиз. Ошондуктан коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла деген сөз менин денем үчүн балким Кудайдын сөзүнө тил алчаак болбогондурмун. Ошол себептер менен коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла, ар дайым тил алчаак болуп, баш ийип, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болгубуз келет, бирок денебиз жактырбайт. Анан үйгө кечинде кайтып келген учурда, бүгүн да кайрадан Кудайдын эркин аткарып жашай алган жокмун. Кудайды кабатыр кылып алдым, Кудайды капа кылып алдым. Качанкы күнгө чейин мен ушинтип жашашым керек деп ой жүгүртөбүз, өкүнөбүз. Анан сөзсүз түрдө сыйынышыбыз керекпиз. Кудай мага жардам бере көр. Мен алсыз жанмын. Кудай сиздин эркиңизди аткарып жашай тургандагы мага жардам бериңиз. Ыйык жазууну дагы көбүрөөк изилденип окуйун деп. Коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла деген сөз бул жашообузда аткарыла турган нерселер. Акчасы жок адамга акчаны жакшы колдон десең, ал колдоно албайт. Акчаны берип туруп, анан жакшы колдон деп айта турган болсок, ал колдонгонго аракет кылат. Ошондой эле куткарылган адамдарга куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла, жакшы жашоо менен жашагыла, же болбосо башкача сөз менен айта турган болсок, жашоонун куткарылышы же болбосо жашоонун өзгөрүлүшү деп айтылат. Биздин жүрөгүбүз, жаныбыз куткарылды деп эле периштелерге окшоп биз ыйык болуп өзгөрүлүп кетпейбиз. Ыйык рухтун жетеги менен жашаган күндөн тарта сөз аркылуу биздин жүрөктөрүбүз күн сайын акырындык менен өзгөрүлөт. Кудайдын сөзүн үйрөнгөн учурда, жаттаган учурда, ой жүгүрткөн учурда акырындык менен өзгөрүүгө ээ болот. Ошондуктан Римдиктер 12-бөлүм 2-аятта жазылгандай, силер бул дүйнөгө ылайыкташпагыла.
Тескерисинче, акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө. Бул бузулган жашоого окшошпогула, ылайыкташпагыла, үлгү албагыла. Тескерисинче, жаңылануу менен өзгөрүүгө ээ болгула, акырындык менен өзгөрүлгүлө. Биздин бардык сапаттарыбыз, касиеттерибиз өзгөрүлүшү керек. Эгерде жаныбыз, жүрөгүбүз өзгөрө турган болсо, сөзсүз түрдө сүйлөгөн сөзүбүз өзгөрүлөт, жүрүш турушубуз өзгөрүлөт. Кээ бир адамдар куткарылганына көп жыл болгон күндө дагы ушунчалык жинденишет, көздөрү акшыйып чыга келет, ачууланат, сени жутуп ала тургандай болуп. Өтө коркунучтуу адамдар кездешишет. Ага тийишип койсоң, анын бардыгы ичинен чыга келет. Бул адам качан оңолот болду экен деп ал үчүн кайгырасың. Ыйса ал жоошмун жана момунмун дейт. Момун деген сөз бир дагы сөз чыгарбастан койго окшоп ушунчалык жоош, кыркмачынын алдында жаткан кой сыяктуудай. Кыркмачы деген ал аппарат менен койлордун жүнүн кыркат. Бир аз туура эмес кыла турган болсо, ал денесин сайып алат дагы кан кетиши мүмкүн. Ошондо дагы кой үн чыкпастан тынч жатып берет. Жүнүн толугу менен кыркканга чейин. Ошол кыркып жаткан учурда дагы өлүп калган сыяктуудай кой эч нерсе жоош болбойн. Анан баардык кыркылып бүткөндөн кийин ордунан туруп кача келет. Ышая китебинде дагы 53-бөлүмдө 7-аятта. Ал союлуш үчүн бара жаткан козу сыяктуудай, кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуудай үн чыгарган жок эле. Союлуш үчүн бара жаткан жаныбарлар, койлор жакшы билишет. Көп жыл мурун биздин үйдө бир күчүк бар эле. Күчүк бир аз чоңоюп калгандан кийин мен айттым эле, ушул күчүктү базарга барып сатып салышым керек эле десем, полдун астына кирип алып, ал чыкпай койду. Чынында эле менин айткан сөздөрүмдү түшүнүп койду. Эч чыккан жок, анан жыйынтыгында аны сата албай да калдым. Койлор өтө жоош болушат. Кыркмачынын алдында бара жатканда, союлуш үчүн бара жатканда дагы алар үнсүз болушат. Кой сойгон учурду көрдүңүздөр беле? Мен бир нече жолу көргөнмүн. Бир жолу Кытайга барган учурда койдун этинен сизди сыйлайбыз деп, анан чоң койду соебуз деп мени чакырышты. Кой союлганын көрүңүз деп. Карап көрсөм, буттарын байлап, жип менен байлап, андан кийин бычак менен мойнун сайып жибергенде шак эле кан агып түшөт экен. Бирок деп эле койлор эч бир башка кыймыл аракет кылбайт. Башка жаныбарлар болуп турган болсо, ошол жерде тыпырчылап эмне болот эле? Тоок союп көрдүңүздөр беле? Тоокту сойгон учурда башын айлантып тургандан кийин башын кесип салган учурда деле башы жок тоок бир нече жолу ордунан секирип чыгат. Бияка тияка секире берет тоок. Бир нече убакытка чейин. Башы жок болсо деле. Ал эми кой өлгөн учурда дагы деп анан үнсүз аягына чейин жоошпойдон өлөт. Ыйсаны бизге түшүндүрүш үчүн койлорду Кудай жараткан турбайбы деп мен ойлондум. Күнөөсүз Ыйса мен үчүн өлдү. Мен эмне үчүн өлүшүм керек деп ал адамдарга каршы бир дагы үн чыгарган жок эле. Ошондуктан Ыйса айтат, менин моюнтуругумду алып менден үйрөнгүл, анткени мен жоошмун жана момунмун. Биз Ыйсадан үлгү алышыбыз керекпиз. Эгерде бизди бирөө тааныбай койсо, бизди кабыл албаган болсо, адам кайра эле ачууланат, жинденет, урушат. Жада калса, эркек кишилер муштумуна чейин көтөрүшөт.
качан ал адам оңолот экен деген ойлор пайда болот. Оңолгондо ал адам токтолот. Кандай болгон учурда биздин жашообузда сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр байкалышы керек. Акырындык менен биздин жаныбыз, жүрөгүбүз сөзсүз түрдө өзгөрүлүп, андан кийин жашообуз, жүрүш турушубуз өзгөрүлүшү керек. Биринчи Петр 2-бөлүмдү чогуу ачалы. Биринчи Петрдин жазган биринчи китеби 2-бөлүм. Биринчи Петр 2-бөлүм. Жаңы келишим 1118 бет. Биринчи Петр 2-бөлүм 2-аятты окуйбуз. Жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө, ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткилек. Жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Биз куткарылган учурда руханий жактан жаңы төрөлгөн балдарбыз. Карыган, абышка болгон күндө дагы ал куткарылууга ээ болсо, ал жаңы төрөлгөн бала болот. Жаңы төрөлгөн бала эмнени издейт? Тамеки издейби? Же арак издейби? Же акча издеп баштайбы? Жок, бир гана апасынын сүтүн издейт. Кичинекей балдар сыяктуу дагы мен бир дагы жолу унутпайм Кудайдын сөзүн. Буга чейин Кудайдын сөзүн бир эле жолу укканда уйкуга тартчу эле. Адамдар уйкусу келбеген учурда ыйык жазууну издеп окушчу эле. Мен мурун, көп жыл мурун жаңы жыл келгенде, быйыл сөзсүз түрдө ыйык жазууну окушум керек деп Матай 1-бөлүмдөн баштаганмын. Ал жакта эмне деп жазылат? Дөөттүн уулу, Ыбрайымдын уулу, Ыбрайымдан Ысқақ, Ысқақтан Жакып, Жакыптан Жүйүт, Жүйүт менен Тамардан Перес жана Зирак төрөлгөн, Перестен Хесрон, Хесрондон Рам төрөлгөн, Рамдан Аминадаптан Нахшон, Салман төрөлгөн, Салмон Рахты, Рахаб, Бууз төрөлгөн, анан Дөөт төрөлөт деп, төрөдү деп. Эмне үчүн мындай санжыраны узак кылып жазып койгон? Мейли окудум деп, кийинки бетке өтө берейин деп. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, кайсыл бир убакыттан баштап окубай да каласың. Ошондуктан адамдын денеси жазууну окуганды жактырышпайт. Телевизордун астына отурганды карасаңыздар кандай? Ушунчалык каткырышат, сүйүнүшөт. Анан сөздү оку десең, убактың жок деп шылтоо табышат. Тамакты 3 жолудан калтырбастан тамактанат. Мени кечирип коюңуздар, бирок Аюп эмне деп айтат? Кудайдын оозунан чыккан осуяттарды аткардым. Анын оозунан чыккан сөздөрдү өз эрежемден, тамактан да артык сактадым. Бул дүйнөдө башка нерселерди аткарбасак дагы ыйык жазууну сөзсүз түрдө аягына чейин окушум керек деп, мен жаңы келишимди 50 жолу, эски келишимди 30 жолу окуп чыкканмын. Тамакты астыма алып келип, биринчи китеп окуп, андан кийин тамактанам деп чечим чыгарган элем өзүм үчүн. Андан сырткары жекшемби күн сайын биз аяттарды жаттайбыз. Аяттарды жаттайсыздарбы? Кээ бир учурда аяттарды жаттаган адамдар ушунчалык жоош, момун болгондуктан баштарын көтөрбөстөн китептен окуп алышат. Бирок андай аракетке чейин рахматымды айтам, бирок китепти окубастан жок дегенде жумасына бир жолу аят жаттай аласыздарбы? Жаттаңыздар. Жумасына бир жолу бир аят жаттай боло турган болсок, сөзсүз түрдө ошол учурда Кудай жаттаган аятты дагы эске салдырат.
bir аятты окушубуз үчүн, bir аятты жатташыбыз үчүн силерге $100 таратылып берилет десе, анда bir жуманын ичинде 100 аятты дагы жаттап жибермекпиз. Же аяттар андай баалуулукка ээ эмес деп ойлойсуздарбы? Жок. Кудайдын сөзүн канчалык окусак, канчалык жаттасак, канчалык ой жүгүртсөк, Аян китеби 1-бөлүмдө бул пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, аны кармангандар бактылуу. Окугандар, уккандар, жаттагандар, ошол сөз боюнча жашаган адамдар бактылуу. Сөздү окуганды жактырбаган адам эч качан руханий жашоо менен жашай албайт. Тамакты ушунчалык жакшы тамактанат, калтырбастан жейт, күнүнө 3 жолудан. Бирок ыйык жазууну дагы калтырбастан окугула. Жок дегенде 3 бөлүмдөн, жок дегенде 2 бөлүмдөн, такыр эле болбогондо 1 бөлүмдөн окугула. Кээ бир адамдар тескерисинче ушунчалык көп окуйбуз деп өзү эмне окуганын билбестен шашып окуйт. Мисалы үчүн, bir кафеге барып эле тамактын баарын жейт деп эле жей берип, анын баардыгын аш кыла албайт да. Өзүнө керектүү тамак аш менен тамактанганда гана ал тамагы жакшы сиңирет, жакшы пайдасын алып келет. Ошондуктан ыйык жазууда жазылгандай Теңирдин китебинен издеп таап окугула. Ар бир сөздү окугула, ой жүгүрткүлө, жаттагыла. Бир аз жаттагандан кийин эсибизден кетип калышыбыз мүмкүн, бирок кайра кайталап аны жаттаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Мокпо шаарында жакшы кабар таркатып жаткан учурда аят жаттоо китебин мен өзүм чыгарган элемин. Ошол жерде эгиздердин апасы бар эле, бир тууган. Bir баласы бар, андан кийин 2 эгиз, ошондо 3 баласы бар эле. Анын күйөөсү машаякка ишенбеген адам эле. Ошол эгиздердин апасы шунчалык аяттарды жакшы жаттачу эле. Ошол аяттар жазылган китепти башынан баштап аягына чейин бир дагы жерден такалбастан өтө жакшы жаттап алчу эле. Албетте ал учурдагы аяттар бир аз азыраак эле азыркыга караганда, бирок ал бир тууган ушунчалык аяттарды жакшы жаттап 3 баласы болгонуна карабастан, баласы күйөөсү Кудайга ишенбеген адам эле. Ушунчалык тоскоолдуктарды жараткан эле. Бирок эң кызыктуусу, ал күйөөсү Ыйсанын сүрөтүн үйгө коюп коет дагы, андан кийин өзүнүн жыйынга барба деп аялын урушат. Анан аялы тил албагандыгы үчүн, ал сүрөткө аялын ура албагандыгы үчүн Ыйсанын сүрөтүн муштумдап урат. Анан бир нече күндөн кийин бул муштуму колу сынып калат. Ошондо, мен Кудайга акарат келтиргендигим үчүн Кудай мени жазалап, колумду сындырып койгон турбайбы деп тобо кылып куткарылууга ээ болду деп айтылат. Бул анын аялы ушунчалык чоң ийгиликке жетишкен деп айтсак болот. Ошондуктан сиздер дагы жакшы аяттарды жаттап алыңыздар. 118-забурда сенин алдыңда күнөө кылбаш үчүн сенин сөзүңдү жүрөгүмө катып алдым деп айтылат. Сенин алдыңда күнөө кылбаш үчүн 9-аятта жаш жигит өзүн кантип таза сактап жүрө алат? Сенин сөзүң боюнча сактаганда ал жүрөгүн таза кыла алат. Жүрөгүндө сакталыш үчүн эмне кылышы керек? Жүрөгүнө катып алышы керек. Демек, жатташы керек. Ач көздүк боло турган болсо, Жакып 1-бөлүмдө айтылгандай кумар түйүлүп күнөө туулат. Аял кишиге кумарлануу менен караган адам ойноштук кылган болот деп ал өзүн соорото баштайт. Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла деп аяттарды өз эсине салган болот. Аяттар биздин жүрөгүбүздө канчалык көп болгон болсо, ошончолук аскерге курал даяр болгон сыяктуудай болот. Мисалы үчүн, жааны жебесин алат дагы алысты көздөй атат.
Эгерде артында жебеси жок боло турган болсо, жаны кантип атмак эле? Керек учурда биз курал менен шайтанга каршы согуш ача алабыз. Эфестиктер 6-бөлүмдө айтылгандай, Кудайдын сөзү болуп саналган рухий кылычты алгыла. Кудайдын сөзү менин ичимде толгон боло турган болсо, ошол сөз менен шайтанды жеңип чыга алган болом. Жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Кудайдын сөзү бул таза сүт жана сүйүү. Өсүп куткарылууга жетишиңер үчүн сөзгө умтулгула. Кээ бир адамдар куткарылууга ээ болгонуна бир нече жыл өттү, бирок өскөн да жок. 1-Корунтуктар 3-бөлүмдө 1-аяттан 3-аятка чейин элчи Павыл Корунттагы бир туугандарга айтат: силер дагы да болсо жаш балдарсыңар. Дагы да болсо жаш балдарсыңар. Эмне үчүн азыр силер күчтүү тамак эмес, дагы да сүт менен азыктанып жатасыңар. Бир аз эле башкача сөздү айта турган болсоң, ал түшүнбөйт. Теңир үчүн жашайлы десең, жок, мен жашай албайм дейт. Анан кантип ал адам теңир үчүн жашай алат эле? Руханий жашоодо ал сөзсүз түрдө өсүшү керек. Руханий жашоодо өскөнү ал эмнени билдирет? Менин ичимдеги Кудайдын сапаттары биринчи күчтөнүп, менин эски табиятым, дененин табияты акырындап алсыз болушу керек. Куткарылган адамдын жүрөгүндө, мисал үчүн, менин денемдин каалоосу 90%, ал эми Кудайдын каалоосу 10%. Бир аз убакыт өткөндөн кийин 20%, 30%ке өзгөрүлө баштайт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин 50%га 50% болуп өзгөрүлөт. Кудайдын эрки боюнча жашаганга аракет кылып, дененин каалоосун аткарып, эгерде руханий жашоодо жакшы жетишкендикке жете турган болсок, анда Кудайга болгон умтулуум, Кудайга болгон каалоом 60%, 70% болгон учурда денени жеңип чыга албаган болом. Эгерде Кудайга болгон менин күчүм чоңойгон боло турган болсо, анда менин ички адамым сөзсүз түрдө денеге каршы чыккан болот. Анда күнөөнү да кылбастан жашай алат. Бул капкак жерге түшкөндө аны тартып алабыз. Бул тартылуу күчүн билдирет. Өйдө көтөрүлбөйт. Эмне үчүн? Анткени буну кармап турган күч күчтүүрөөк болгондуктан. Чымчыктар, канаттуулар өмүргө ээ болгондуктан алар асманды көздөй учушат. Аны ок менен ата турган болсоң, жерге түшөт. Биздин ички адамыбыз бүркүт сыяктуудай, асманга көтөрүлгөндөй. Темирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат, бүркүттөй болушат, канаттарын көтөрүшөт. Ышая китеби 40-бөлүмдө бүркүттөй болуп асманга көтөрүлүшөт. Биздин денебиз бул дүйнөдө жашаганына карабастан, биздин рухубуз улам асманды көздөй, башка да көгүчкөндөргө окшоп нары бери карабастан, Кудайдын сөзүндө айтылгандай, титирөө жана коркуу менен куткарылууңарды ишке ашыргыла деген, биздин руханий жашообуз дагы көп өсүшү керек. Биздин табиятыбыз, биздин сапаттарыбыз, касиеттерибиз Кудайга окшош болушу керек. Ошондуктан Галатиялыктар 4-бөлүм 19-аятта элчи Павыл Галатиядагы бир туугандарга кайрылып айтат: силерде Машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн толгоо азабын тартамын. Галатиялыктарга Кудайдын сөзүн жеткирип, ал толгоо азабын тарткан эле. Куткарылган адамдар кайрадан өзгөрүлгөнгө чейин, Машаяктын
сапаттары көрүнгөнгө чейин кайрадан силерге толгу азабын тартамын. Апасы баласын төрөш үчүн өтө кыйналат. Илгерки убакытта бала төрөп жаткан учурда өлүп калган апалар өтө көп эле. Төрөп эле тим болбостон эми ошол баланы чоңоюп багыш үчүн дагы көп азапты башынан өткөрөт. Ошондуктан элчи Павыл айтат: силер үчүн кайрадан толгу азабын тартамын. Силер өзгөрүлгөнгө чейин Машаякка окшош болушубуз керекпиз. Филиппиликтер 2-бөлүм 5-аятта жазылгандай, силердин ичиңерде Машаяктыкындай ой жүгүртүү болушу керек. Матай 5-бөлүм 48-аятта. Асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Биз кандайча асмандагы атабызга окшоп жеткилең боло алмак элек. Бирок ошондой болуубузду Кудай каалайт. Атасы даанышман адам боло турган болсо, баласына кайрылып, менин касиеттеримни жарымына гана окшош бол деп айтабы? Жок. Атасына окшош болуусун каалайт. Акырындык менен Кудайга окшошуп, Кудайдан үлгү алып, биздин сүйлөгөн сөзүбүз, ойлогон ойлорубуз, жүрүш турушубуз бардыгы Кудайга окшош болуп, Ыйса Машаяк кайрадан келген учурда денебизге чейин толук жеткилең болот. Ал 3-чү куткарылуу жөнүндө айтылат. Дагы бир жерде чогуу ачалы, Еврейлерге 9-бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 9-бөлүм. Еврейлерге 9-бөлүм. Жаңы келишим Еврейлерге 9-бөлүм 28-аят. Ошол сыяктуу эле көптөрдүн күнөөлөрүн өз мойнуна алыш үчүн Машаяк өзүн бир ирет курмандыкка берди. Ал эми экинчи ирет күнөөдөн тазалоо үчүн эмес, өзүн күтүп жаткандарды куткаруу үчүн келет. Биздин күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алыш үчүн келген Ыйса Машаяк өзүн курмандыкка берген эле. Эми экинчи ирет күнөөдөн тазалоо үчүн эмес, өзүн күтүп жаткандарды куткарыш үчүн келет. Аны күтүп жаткандар кимдер? Машаякчылар, куткарылган адамдар. Кайрадан келе турган Машаякты күтүп турабыз. Эми кайрадан экинчи ирет келет. Экинчи ирет келген учурда куткарылуубуз эмне? Жаныбыздын куткарылышы эмес. Эми жашоодогу куткарылууга ээ болгон адам Ыйса Машаяк келген учурда, экинчи ирет келгенде биздин денебизди дагы куткарып алат. Ошондо Кудайды күтүп жаткан адамдар асманда качан эле Теңирибиз бул дүйнөгө келет. Алысты караймын. Бирок Теңир, мени алып кетиш үчүн качан келесиң? Кандай кеткен болсоң, кайрадан келе турган Ыйса Машаяк качан келесиң? Деп Ыйса Машаяктын келишин күтөсүздарбы же күтпөйсүздарбы? Ой, мен үйлөнө турган убактым келип калды. Үйлөнүп көрөйүн, жашап көрөйүн, анан Ыйсаны күтөйүн. Жаңы эле үй сатып алдым эле, ошол үйдө жашап көрөйүн. Андан кийин Кудай сен кел деп аны күттүртүп коебузбу? Даамду кимчи жасап койдум элем, кантип ошону таштап кетмек элем? Ойлоп көрүңүздөрчү, бул дүйнөдөгү болгон бардык жакшы нерсеге Ыйсанын бере турган нерсесин 1000 эсе, 10 000 эсе артык экендигин адамдар билбегендиги үчүн бул дүйнөдө дагы жашайын деп аракеттенишет. Бул дүйнөдө кыска жашаган болсок, тиги дүйнөдө узак жашаганбыз. Бул дүйнөдө 1 жыл жашаганыбыз жакшыбы же асман падышачылыкта 1 жыл узак жашаганыбыз жакшыбы? Ойлонуп атасыздарбы? Эгерде адам ошону таанып билген болсо, азыр дагы Кудайга кеткиси келген каалоо пайда болот. Аны билбегендиги үчүн өлүмдөн коркот.
Теңирдин көз алдында ыйыктарынын өлүмү дагы кымбат болот. Теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Алар өздөрүнүн иштеринен эми эс алышат. Иштери алардын артынан барат. Кайгы дагы жок, азап дагы жок, кыйналуу дагы жок, мошенниктер дагы жок, аферисттер дагы жок, оору дагы жок. Түбөлүктүү Кудай менен чогуу жашай турган бейишке барабыз. Чынын айта турган болсом, мен бейишке батыраак кетким келет. Бирок азыр дагы да болсо бул дүйнөдө аткара турган ишти аягына чейин чыгарып, андан кийин кетишим керек. Элчи Павыл дагы өзүнүн каалоосу боюнча батыраак Кудайга кетким келет деп ыйык жазууда көп жерде жазып койгон эле. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө экинчи ирет келгенде аны күтүп жаткандар куткарылыш үчүн келет. Экинчи жолу келген Ыйса Машаяк, ал кайсы куткарылуу? Римдиктер 8-бөлүмдү дагы чогуу ача кетели. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм. Римдиктерге 8-бөлүм 1140 бет 23-аят. Жаратылгандын бардыгы эле эмес, биз да рухтун баштапкы жемишине ээ болгонубуз менен ичибизден онтоп Кудайдын бала кылып алуусун жана күнөөкөр табиятыбыздан куткарылууну күтүп жатабыз. Рухтун баштапкы жемиши бул биздин жаныбыз куткарылган учурда. Куткарылган адам болгон күндө дагы ал ачка болушу мүмкүн, кайгыда болушу мүмкүн, ооруга чалдыгышы мүмкүн. Ошондуктан ушул денеден батыраак кутулуп Кудайга барсак экен деген ичибизден онтоп Кудайдын бала кылып алуусун каалайбыз. Биз Кудайдын балдары болуп калганбыз, бирок азыр биздин денебиз куткарыла элек. Денебиздин куткарылуусун күтүп жатабыз. Ыйса Машаяк экинчи ирет бул дүйнөгө келгенде биздин денебиз дагы куткарылат. Кандайча куткарылат? Биринчи Тессалоникалыктарга китебин ачабыз. Биринчи Тессалоникалыктарга жазылган кат 4-бөлүм 1201 бет. Биринчи Тессалоникалыктарга 4-бөлүм 16-17 аяттар. 16-дан 18-ке чейин мен окуп берейин. Анткени буйрук берилгенде башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда Теңир өзү асмандан түшүп келет. А дегенде Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз. Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен соороткула. Ыйса Машаяк экинчи ирет бул дүйнөдө келгенде, биринчи ирет келген Машаяк адамдын денесинде келген. Чоң даңкка ээ болуш үчүн кайрадан келе турган Ыйса Машаяк. Кайрадан келген Машаяк падышалардын падышасы катары көптөгөн кошуун периштелери менен келет. Буйрук берилгенде, Кудайдын сурнайы тартылганда асмандан түшүп келет дагы биринчиден ишенип көз жумгандар тирилишет. Ишенип өлүп калган адамдардын руху бейиште, ал эми денелери бул топуракта. Алар биринчиден тирилишет. Денеси эми өлбөй турган, чирибей турган денеге өзгөрүлөт. Кудайдын сурнайы тартылганда көз ачып жумгунча биз дагы өзгөрүлөбүз. Тирүү жүргөн адамдар эми гусеница көпөлөккө өзгөрүлүп асманга учуп кеткен сыяктуудай. Биз дагы Кудайдын өзүнө окшоп, периштелерден дагы сулуу. Өлгөндөр чирибес болуп тирилишет. Биз тирүү калган адамдар, ишенген адамдар өлбөй турган денебиз өзгөрүлүп, андан кийин
Ыйса Машаяктын келе турган убактысына өтө аз калды. Бүгүн дагы келиши мүмкүн, эртең дагы келиши мүмкүн. Эртең келбесе, эмдиги жылы келиши мүмкүн. Бирок биз ар дайым кайрадан келе турган Машаякты күтүп жашаган адамдарбыз. Биз түбөлүккө Теңир менен чогуу болушубуз үчүн өзгөрүлөбүз. Ошол сөздөр менен бири-бириңерди соороткула. Бул материалдык жашоодон түбөлүк жашоого бара турган адамдар менен өзгөрүлөбүз деген сөздөр которулган. Дагы бир жерде ача кетели. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм 20-21 аяттар. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-21 аяттар. Ал эми биздин мекенибиз асманда. Асмандан куткаруучубузду Теңирибиз Ыйса Машаякты күтүп жатабыз. Ал өзүнүн бардыгын багындыра ала турган кудуреттүү күчү менен биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Биздин жарандыгыбыз эми асманда, мекенибиз асманда. Жарандыкка ээ болгон адамдарбыз. Америкада төрөлгөн адам Американын жарандыгына ээ. Ошол жарандыкка ээ болгон адамдар мактанышат. Биз Кореяда төрөлгөндүктөн Корея жарандыгына ээ адамдарбыз. Куткарылган адам эки жарандыкка ээ болгон адам. Денеси Кореяда, же болбосо өзү төрөлгөн мамлекеттин жарандыгына ээ. Жогорудан төрөлгөндүктөн Кудайдын баласы бара турган асман падышачылыктын жарандыгына ээ болгон адам. Асмандан куткаруучубузду күтүп жатабыз. Ыйса Машаяк келгенде бизди бул дүйнөдөн алып кетет. Ошондуктан биздин куткаруучубуз Ыйса Машаякты күтүп жатабыз. Өзүнүн бардыгын багындыра ала турган кудуреттүү күчү менен Кудай сөзү менен бул дүйнөнү жараткан, сөзү менен бул дүйнөнү башкарып келе жаткан Кудай биздин алсыз денебизди өзгөрүлбөс, чирибес денеге өзгөртөт. Кандайча өзгөрүлөбүз? Кара адам болобу, негрлер болобу, сары түстөгү адамдар болобу, ак түстөгү адамдар болобу, өзгөрүүсүз эң керемет, эң сулуу келбетке ээ болот. 5 дагы сулуу адам, сулуу эмес адамдар болуп бөлүнөт деп ойлойсуздарбы? Өтө бийик бойдогу адам, бир аз кичирээк, кичинекей адам бийигирээк, бардыгы бирдей деңгээлде, периштелерден дагы. Анда бейишке барганда бири-бирибизди кантип тааныйбыз деген суроо жаралат. Ошол учурда бейиште биз келбетибизди, бири-бирибизди көрүп тааныбайбыз. Теңир мени кандай билсе, мен дагы баарын ошондой билип калам. Тигил Ибрайым, тигил Дөөт, бул Сулайман, бул Петр экен, бул Павыл деп Кудай бизди кандай билсек, биз дагы жеткилең түрдө бардыгын таанып биле алган болобуз. Келбетибизди көрүп тааныбайбыз. Кудайдын астына келгенде биз куткарылууга ээ болгон күндөн тарта ишеним жашоодо жашаган бир туугандардын бардыгын таанып биле алабыз. Ошондуктан Ыйса Машаяк келген учурда биздин денебиз дагы сөзсүз түрдө куткарылат, өзгөрүлөт. Куткарылуунун 3 түрү бар. Биринчиси жаныбыздын куткарылышы. Жаныбыз куткарылган адамдардын Ыйса Машаяктын келген күнүнө чейин өзгөрүлгөн жашообуз, жүрөктөрүбүз өзгөрүлгөнү, жашообуз өзгөрүлгөндүгү сөзсүз түрдө өзгөрүлүү болушу керек. Куткарылган адамдын жашоосунда акырындык менен сөзсүз түрдө. Кичинекей балдарды карасаңыздар, алар төрөлөт дагы бат эле өсүшөт, баасы эле чоңоюшат. Куткарылган адамдар деле ошондой өзгөрүлүшү керек. Ошентип отуруп,
Ыйса Машаях экинчи ирет бул дүйнөгө келгенде биздин денебиз дагы куткарылат дагы, анан кийин асманга түбөлүккө чогуу болуш үчүн көтөрүлөбүз. Түшүнүктүүбү? Куткарылган адамдардын жашоосу кандайча өзгөрүлүшү керек, ошол жөнүндө күндөн күнгө кененирээк үйрөнөбүз. Ошондуктан силерге айтаарым, калтырбастан сөздү үйрөнгүлө. Жекшемби күндөрү, үчүнчү күндөрү, райондук чогулуштар болгон учурда да калтырбастан бир туугандар менен чогуу баарлашууда болгонго аракеттенгиле. Бири-бирибизге көмөктөшүп, жардамыбызды бергендей бололу. Чогуу ынтымакта Кудайдын асына келгенге чейин руханий жашоодо жашайлы. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардын баардыгын каардуу сотко келе турган адамдардан элек, бирок баардыгыбызды аяп, өзүңүздүн сүйүүңүздү бизге арнап, биз биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз ырайыңызды берип, өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы жашообузду сиздин алдыңызга келген күнгө чейин бир гана өз сөзүңүз менен күн сайын бизди жаңылантып, өзгөртүп, сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашаганга жардам бериңиз. Биздин арабызда бир дагы адам сиздин ырайыңыздан алыстап калбашына жардам бериңиз. Кайрадан келе турган Машаяктын алдында уяткарууга, ашкерелөөгө калбай тургандай кылып баардыгыбызды жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.